Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Прям экөөңүздөргө кайрылуу. Экөөңүздөрдөн башка эч ким чечпейт бул маселени. Мына биз Талас областынын жеке ишкерлеринин бардыгы строительный магазин, продуктовый магазин бардыгыбыз бирге чогулдук. Талас областынын ишкерлеринин баары чогулдук. Бир гана экөөңүздөргө кайрылуу. Биз жеке ишкерлер мына ККМге толук 100% каршыбыз. Каршыбыз. Неге дегенде сиздердин 4%иңиздер элди кыйнап бүтөт. Мына мен мисалы эсептейин. Мына мен магазиндерге таркатам. 5 литр майга 60 сом кошулат экен. Мен 60 сом кошуп магазинге бере турган болсам, магазин дагы үстүнө кошуп, дагы элге сатат. Ошондо 100 сомго чейин барат. Кымбатчылык деп өткөндө жанагы тиги кымбатчылык пайда болгондо бир фураны бир областка бир фура арзан жөнөтүп коюп силер. Жеке ишкерлердин баары жаман көндүрдүңөр. Жеке ишкерлер өздөрү көтөрүп атат. Мынакей биз арзан берип атабыз деп бир фура жөнөтүп коюп. Эми силер эртең ККМ киргенден кийин дагы чыгар мүмкүн. ККМге такап, но жеке ишкерлер өздөрү эле көтөрүп атат деп. Мындан кийин эгер мына азыр керек болсо элдер мына бизге минтип кайрылып атат. Доллар көтөрүлдү, эмнеге неме товар арзандабайт деп. Доллар ма десе 85ке түшмөктүгүр, 80ге түшмөктүгүр, бирге бир болуп калсын. Бирге бир болуп калса дагы товар көтөрүлгөн. Долларга карабайт бул товар. Анткени Россия товарын берсе бизге доллар менен бербейт. Ал кайсы товар майды мисалы май азыр данный момент Россияда көтөрүлүп атат. Мына барыбыз көтөрүп сатып атабызбы? Көтөрүп берип атат. Мына кант, мына өзүбүздүн канттын заводтары мисал алып койгула. Мына канттын өзүнө азыр 90-95 сом болду. Барып азайтып калчы кант заводтандабыз, неме сакарды. Өзүңөр ошонун баарын антипония иштебейт бизде Кыргызстанда. Өзүңөр баарын иштетпейсиңер. Анан кийин келип жеке ишкерлерге азыласыңар. Жеке ишкерлер өздөрү эле көтөрүп атат деп. Биз 100% ККМге каршыбыз. Силерге бир эле обращение бар. Силер бир эле выходун айтайын силерге. Мына өткөндө бабан баш болгон чоң ишкерлерди силер чакырдыңар. Ошол убакта айтсаңар болмок да. Бабанга баш болгон чоң бизнесмендерди колдонбойсуңарбы ошондой? Силер качан кайсы мамлекетке барсаңар неме инвестиция чакырып эле басып жүрөсүңөр. Өзүнүн бабанга окшогон байлар толтура, Салымбекке окшогон байлар толтура. Ошолорду колдонбойсуңарбы? Ошолор так келбейби бияка биз неме тиги ошол эле кымбат майларда мисал мен өзүмө мисал алайын. Менде миллион деген акчалар жок. Эгер мен Россиядан прямой мен мисал Талас областында азыр алейн бар. Прямой иштеген дистрибьюторский. Калган бүттүгү прямой ала албайт. Бүттүгү колдон өткөнүн алат. Анткени акчасы жок. Ошо бабанга окшогондор, Салымбекке окшогондор прямой дистрибьюция ачса болбойт беле? Болот болчу. Наоборот, ошолордун баарын силер куугунтуктап, ошонун баарын тескери кылып атасыңар. Мындан кийин силерде бир эле вариант айтайын мен, ачык эле айтайын. Мен эртең УКМК камалса камап койсун. Мен эл үчүн дайынмын. Силерде бир эле вариант бар. Же болбосо УКМКны ККМди токтотосуңар. Экинчи вариант ККМ токтой турган болсо, же Акылбек Үсөнбеков сиз кетесиз. Же болбосо Садыр Нуркожоевич сиз кетесиз. Мен сизге прямой эле экөөңүздөргө прямой эле айтайын.